Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер. Бүгүн дүйнөлүк адабияты сабагы кыргыз тили жана адабияты окуучусу мен Надилбек кызы Бегимай. Бүгүнкү сабактын темасы Абу Абулкасым Фирдауси, Рустам дастан Шахнаме эпосунан үзүндү. Сабактын максаты Абу Абулкасым Фирдаус жөнүндө маалымат берүү. Рустам дастан Шахнаме поэмасынан үзүндү түшүнүк берүү. Студенттердин адаби теориялык, маданий, коммуникативдик компоненттүүлүктөрүн жогорулатуу. Студенттерди жазуучу көтөрүп чыккан идеялар, темалар менен таанышып, алардын образдарынан өрнөк алуу. Башка элдердин адабияты аркылуу улуттарды, элдерди урматтоо сезимдерин өстүрүү. Күтүлүүчү натыйжа: тема боюнча маалымат алышат, студенттер чыгарма менен таанышышат. Чыгармадагы окуялар, образдар жөнүндө маалымат алышат. Студенттер чыгармадагы окуялардан өрнөк алышат. Чыгыш адабияты. Дүйнөлүк адабияттын жалпы өнүгүш тарыхы. Батыш жана чыгыш деген эки нукта өсүп өнүгүп отурат. Чыгыш адабиятына Азия материгиндеги элдердин адабияты кирет. Өзгөчө Иран, Парс, Индия, Араб, Кытай, Япон адабиятынын өнүгүш тарыхы өтө узак мезгилди камтып турат. Поэзия, проза, театр өнүккөн. 20-кылымдан тартып алтын доор мезгили батыштагы башталып, башка жазма адабиятты тез темп менен өсүп, батыш адабиятына да таасирин тийгизген. Мына ошол мезгилде Абу Аля Ал-Мари, Фирдауси, Омар Хаям, Сади, Хафиз, Кабир, Либо, Дуфу, Низами, Жами, Наваи, Хасуровоңдуу классиктердин чыгармалары, аңгемелери дүйнөлүк маданий өнүгүштүн эң чоң дайрасына айланган. Алардын чыгармачылыгынын негизги тематикаларын сүйүү, достук, динге мамиле, адептүүлүк, бу дүйнө, тиги дүйнө жөнүндөгү философиялар ойлор түзгөн. Классикалык чыгыш адабиятынын прогрессивдүү традициялары азыркы учурда дүйнөлүк маданий өнүгүшкө зор таасирин тийгизип келет. Байыркы Перс элинин улуу акыны Абу Абулкасым Фирдауси, дүйнө жүзүнө белгилүү болгон Перс акыны, Шахнаме эпосунун автору Фирдаус болгон. Анын лакабаты Тахаллус, бейиш дегенди түшүндүрөт. Кээде Абулкасым Туз деп да аташкан. Абулкасым бул чыгышта кабыл алынган кадимки метонимикалык лакабат, Кашиманын атасы дегенди билдирет. Ал Туси деген жердин аталышынан ошол жерде төрөлгөн. Атагы бүт аламга таанылган, түбөлүк даңкка ээ болгон фарс адабиятынын жана поэзиясынын да Иран элинин мартабасын көтөргөн даанышмандардын бири болгон. Ал 932-940 жылдардын аралыгындагы Туз шаарына жакын жайгашкан Хорасанта дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. Фирдауси бала кезинен эле билимге берилген, билимдин изине түшүп, ошол доордун фарсы жана араб адаби тилин жакшы билүү менен өткөн урпактардын маданияты, тарыхы жана ата-бабаларынын тили болгон Пехлеви тилин да жакшы өздөштүрүп алган. Анын логика жана грек философиясынын өздөштүрүүсү Шахнеме китебинин бөлүмдөрүнө чагылдырылган. Ал көп жылдары Газнидеги Махмуд Газниви султандагы кызмат кылып, өзүнүн чыгармачылыгын Шахнемеге арнагандыгы маалым. Бизге жеткен маалыматтарга боюнча, Фирдауси Шахнеме китебин Махмуд Газнивиге тартуу кылат. Бирок Махмуд султан ага китеби болгон үчүн 20 000 диргем берет. Мындай жоопту күтпөгөн Фирдауси ага жооп катары Махмуд султандын кул тукумунан чыккан дегендей сатирасын жазат да, сарайдан кетип өмүр өткөнчө дервиш болуп дүйнө кезүүгө бел байлайт. Күндөрдүн биринде Махмуд султан сарайында сейилдеп жүрүп, сарай акынынын Шахнемеден үзүндү окуп жатканын угат. Ал Фирдаусинин Махмуд султанга арналган Шахнеме китебинин үзүндү экенин Фирдаус Туз шаарына жакырчылыкта күн өткөрүп жүргөндүгүн далилдеп билет. Махмуд султан кылган жоругуна өкүнүп, ошол замат Фирдаусиге 600 000 алтын тыйын жана белек-бечкек жөнөтүүгө буйрук берет. Бирок тилекке каршы Фирдауси дүйнө салган болот. Тактап айтканда, шаардын бир дарбазасынан Фирдаусинин жаназасын алып кетип бара жаткан убакта, шаардын экинчи дарбазасында Махмуд султандын Фирдауска арнаган алтын белектери жүктөгөн төлдөр келишет. Фирдауси мына ошентип 1020-жылы дүйнөдөн кайтат. Рустам дастан Шахнеме поэмасынан үзүндү балдар. Фирдаусинин Шахнемеси тажик жана Иран поэзиясынан туу чокусу болгон. Фирдаусинин Шахнемесинин кушандык жөнүндө баян деген эпизодунда өлкөнүн чегине кирип келген ирандыктардын
турандык Афрасияптын кол башчысы Пиран каршы чыгат. Бирок абалы оордуп бараткан Пиран жардамга шаманды чакыртат. Ал ирандыктардын үстүнөн калың каар жадырып, ызгартуу суукту жөнөтөт. Түрк шамандары гана ушундай кудурет күчкө ээлер болгондо тууралуу 10-кылымга чейинки фарсы тажик жана араб адабияттарынан кабардар болгонума ишеним артабыз. Фирдаусинин көз карашынын өзөгүн илим менен адеп аклак түзөт. Анда философиялык ойлор менен камтылган. Ал Шахнаме чыгармасын 30 жылдан ашык күн-түнү тынбай жазган. Ал 60 000 бейттен туруп, адамдын ички дүйнөсүн, ак менен караны, атак менен абийир, жакшылык менен жамандыктын, сүйүү менен жек көрүүнүн, күн менен түндүн, достук менен кастыктын, өмүр менен өлүмдүн, жеңиш менен жеңилүүнүн ортосундагы талыкпас күрөшүүнү баяндап, мекенге болгон сүйүүгө, баатырлык, тайманбастык жана адилеттүүлүккө көбүрөөк басым жасаган. Данышман эл башчысынын адилеттүүлүгү, өлкөнүн тагдырын чечүүчү манике экендигин жана андан тышкары Иран менен Турандын согушу, Рустам баатырдын эрликтери жана ал билбестен өзүнүн уулу Сиявышты өлтүрүп алгандыгы жана да көптөгөн сюжеттер баяндалат. Бул чыгармада адамзат кантип жашаш керек экендигин жол көрсөтүп берүү менен татыктуу, мазмундуу жашоого үндөйт. Фирдаусинин Рустам баатыр жөнүндөгү поэмасындагы негизги 3/1 бөлүгүн ээлейт. Бул эпостогу эң негизги башкы каармандар Рустам, Сиявуш жана Исфандияр. Фирдауси Рустамдын образын жаратууда негизги материал болгон легендарлуу баатыр Соксон Сагдистан жөнүндө уламыштары камтылган. Рустам Сабулистанда Иран менен Афганистандын кезилишинде төрөлгөн. Чыгармадагы каарманды сыйкырды симир кушун жасаган адам ата-энесине кеңеш берип операция жолу менен төрөткөн. Рустам жаш кезинен эле кайраттуу, акыл эстүү, өзгөчө күчү бар бала болгон. Иранда туулган, поэмада дүйнөнүн өлкөсү катары сүрөттөлгөн. Ал караңгылык менен шайтандын өлкөсү болгон Туран менен ар дайым сүйлөшөт жана Афрасияп менен күрөшүп келет. Иранга жакын болгон Каардуу Шах Кайкафустун кызматында жүргөн Рустам көптөгөн эрликтерди аткарып, өзүнүн кожоюна ар дайым жардам берип келет. Аждарды жана арстанды талкалоо, жаман сыйкырчынын жаман пландарын жок кылуу, бөлүнүүчүлөрдү жана жиндерди өлтүрүү, Активанын сыйкырчылыгынын көзү жеткен Шахты бошотуу. Ага чоң жылкы Рахле ишенимдүү, күчтүү жана акылмандыгы баатыр үчүн чоң жардам берген. Туранда аңчылык кылып жүргөндө Рахыш турандыктардын отрядын уурдап кетишкенде баатыр жылкысын издеп Саманганга келет. Бул жерде жергиликтүү Шахтын кызы Тахминага көзү түшүп, аны сүйүп калат. Көп өтпөй баш кошушат. Рахышты тапкандан кийин Рустам үйлөнгөндөн соң кийинки күнү аялын таштап Иранга кетет. Аялы Тахмина улуу Сухрабты 47 күндөн кийин төрөйт. Бала чоңойгондо ага атасы жөнүндө айтып берет. Рустам таштап кеткен баалуу Рубин жана билерикти апасы уулуна атаң сага атайын таштап кеткен муну жаныңа алып жүр дейт. Сухраб атасы Рустамды издөөгө жолго чыгат. Жолдо көп эрдик жасайт, бирок кокусуктан улам атасы менен беттешип калат. Мына ушул беттеште Сухраб каза болот. Атасы Рустам колундагы билерик ташты көрүп таанып калат. Легендада айтылгандай, Рустам 500 жылдан ашык өмүр сүргөн андан кийин ал өзүнүн үй бүлөсү мүчөлөрүнүн чыккынчылыгынан улам каза болгондугун айтышат. Рустам менен Сухрабдын чын дилден берилгендиги жөнүндө осетиндик, германдык жана келтиктик баатырдык легенда уламыштарында көп кездешет. Залзардын улу Рустам орус фольклорунун мүнөзү болгон Эрсулан Лазаревичтин катышуусу менен айрым окуялардын атап көтөрүп чыккан. Негизинен бул чыгарманын өзөгүн акыл, туура иш жана тайманбастык түзүп турат. Жакшылык менен жамандыктын, ыймандуулук менен залимдиктин айырмасы күзгүдөй чагылдырылып турат. Аял затынын чыныгы, касиети жана баалуулугу да көрсөтүлгөн. Жалпысынан перс сөздөрү колдонулуп, 800 гана башка сөздөр кошулгандыгы да жалпы эле чыгыш элинин бай рухий казынасын далилдеп турары бышык. Ушуну менен биздин берилген темаларыбыз жөнүндө маалымат дагы аягына чыкты. Силер жакшы эле маалымат алдыңар балдар.
Сабакты бышыктоо үчүн мен силерге суроолорду берсем, ошол боюнча жоопторду жазып коесуңар. Абу Абулкасым Фирдауси ким болгон? Кайсы элдин жазуучусу? Экинчи суроо. Шахнаме поэмасы кандай чыгармага кирет? Үчүнчү. Фирдаусинин чыгармачылыгынын өзгөчөлүгү эмнеде? Төртүнчү. Чыгармадагы башкы каарман Рустамдын образы кандай? Ушул боюнча өзүңөрдүн оюңарды суроолорго жоопту жазып коесуңар. Андан кийинки бош орундуктарга теманын негизинде керектүү сөздөрдү жазып толуктайсыңар балдар. Мына дүйнө жүзүндө белгилүү болгон ким? Ал Туз шаарында туулган. Бул эпостогу башкы каармандар. Рустам жаш кезинде кандай болгон? Рустам менен Сухраптын асетиндик дагы кандай бир жерлерде кездешет? Негизинен бул чыгарманын эмнелер түзөт? Мына ушул негизги калтырып койгон орундуктарга тиешелүү сөздөрдү жазып тууралап жазасыңар балдар. Ушуну менен биздин берилген сабагыбыз дагы аягына чыкты балдар. Үйгө болгон тапшырма ушул өтүлгөн тема боюнча дил баян жазып келесиңер. Көңүл бурганыңар үчүн терең ыраазычылык берем. Жакшылыкта жолугушканча.